Өспүрүмдү китепке кызыктыруунун 5 ыкмасы. Үлгү болуңуз, өзүңүз китеп окуп баштаңыз. Атайын китеп окуу убактысын белгилеп, үн чыгарып китеп окуй берсеңиз, бала башында анча маани бербесе да, кызыгуу жаралат. Андан соң кызыктуу жерин айтып берип, талкуулаңыздар. Анан бала өзү да кантип китепке кызыгып окуп калганын байкабай калат. Балаңыз менен кызыкчылыктарыңызды дал келтириңиз. Бала менен биргеликте китептер дүйнөсүнө кызыгыңыз. 30 мүнөт биргеликте китептер тууралуу же укканыңыз жөнүндө талкуулаңыздар. Бала менен китеп дүкөнгө барып, бала өзү тандаган китебин алып бериңиз. Мейли ал комикс сыяктуу тексттери жок, жалаң сүрөттөр болсо да. Ойноп да китепке кызыктырсаңыз болот. Кайсы бир китептин же чыгарманын негизинде суроо жооп, реклама, пиар, интервью, дискуссия сыяктуу оюндарды жумуш жасап жатып, жолдо баратып же атайын убакыт бөлүп ойносоңуз балага өтө жагат. Кызыктырып мотивация бериңиз. Өспүрүм бала эмне пайда алаарын билбесе, бир нерсе жасагысы же окугусу келбейт. Кайсы бир балага сөз байлыгын көбөйөт, кимдир бирөөсүнө жакшы мамиле кылууга жардам берет, лидер болууга, оратор болгонго, сөз менен жыга билген сөзмөр болгонго, акылың, дүйнө таанымың, кругозоруң өсөт, кадырлуу болосуң деген сыяктуу кызыктырган мисалдар менен мотивация берүү керек. Аудио формат колдонуңуздар. Алгач аудио китептерди угуп баштаса болот. Балдар үчүн бир аз кызыктуураак сезилет. Анан китеп окуганга көнөт. Белгилүү чыгармаларды телевизордон же YouTube'дан видеосун көрсөтүп, кызык жерине келгенде, же болбосо аягына жеткирбей, калганын китептен оку десеңиз да кызыгып окуганга аракеттенет. Учурдун интернет балдары тренинги телефонду пайдалуу жакка колдонгонго, мээни башкарып, билимдин баалуулугун, сабак, тапшырма, китеп окуунун пайдалуу жактарын түшүнгөнгө, өзүнө ишенимин көтөрүп, ар кандай коркуу сезимдеринен арылып, мисалы, мугалимден, жаман баадан, классташтарынын уят кароосунан туура мамиле кылып достошконду жана өзүн туура коргонгонду үйрөнүү үчүн психологиялык окуучулар үчүн эң зарыл темалар камтылган. Дал ушул темалар ата-энелер үчүн өзүнчө сабак катары жана балдар үчүн өзүнчө сабак катары өтүлөт да. Балага эки жактуу жардам болуп, жакшы результат алууга мүмкүнчүлүк болот. Эгерде тренинг сизди кызыктырса, же кандайдыр бир суроолоруңуз бар болгон болсо, комментарийге жазыңыз же номер калтырыңыз.